Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Кечеги тилсиз жоодон жабыркаган, көбүрөөк жабыркаган үйлөрдү тактап жүрөбүз азыр. Бул Токтосун Алапаков көчөсү 41-үй. Тойчубеков Полот деген мырзанын үйү экен. Полот мырза кайсы жерге чейин келди суу? Бул жерден бери 70 сантиметр үйгө ошондой кирди да. Азыр бирөө мына жерде турганда үйдүн полу мына жерде эле да. 40 сантиметр үйгө кирди да. Үйдүн ичине кирип көрөлүчү, уруксатпы үйдүн ичине кирип тартсак? Мына үйдүн ичине кирип атабыз. Дуалдар асапка берген. Эмнеден болгондо асапка берип кетти. Аварийный состоянияга калып турду ошо. Жок. Тешлердин нерлери. Бул 5 сантиметр чыла. Нелер көрдүм асап берип жүрөт. Мына ушундай абалга келип калган үй. Сарайга да кирген окшойт суу. Бул жерде полный кылатын озот немелер бар эле. Жерик бар. Мазда каптар жерде бас болбойт берди зама. Тизеде буну сордура албайт экен. Немен жок бенде ондой неме жок экен. Бар дүйнөм шерде эле да. Бу жердин акыбалы. Булар деп мурда сарайым жараксыз. 100% көзө. Полот мырза, бул жерде биздин байкашыбызча көчөттөр тигилген экен, парник болгон экен. Бул кандай парник? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиз. Бул стаканчик экенин билесиз. Ар бирин 40 миң штук стаканчик экенин. Ар бирин эгип Россиядан заказ кылдырып Пенза областынан алдырган көчөттөр эле. Мында айтканда 90% брак болду да. Азыр уруп көчөт таппайсың да бул жерде. Бассаң астына чат стаканчиктерин. Экен көчөттөр мына. Стаканчигин көрсөтүңүз. Стаканчикка отурулат экен да булар. Полный ушинтип 40 миң стаканчик отурган. Дерлик 90% жараксыз. Жараксыз болгон 90%. Урматтуу көршө элим, көрүп атканыңыздай бар жогун көрдүңүздөр. Үйлөрүм башында айтканда 90%ге жараксыз болуп калды. Ошон үчүн колдон келишинче жардамыңыздарды берсеңиздер суранат элем. Чүнкү бар жогу мен тирелигим ушу дыйканчылык менен дыйканчылыгымда айтканда бар акчамды ошого салып жок болдум. Эми азыр бул жака күчүм жетпей атат. Ошого жардам берип койсоңуздар жакшы эле. Алдын ала чоң рахмат мени алганыңыздар үчүн. Колуңуздан келген жардам берип койсоңуздар.